Assalamu alaikum, hurmatlı mekendештер, жана Байтүгүн алгат алуучулары, туугандар, бүгүн 11-июнь 2025 жыл туугандар. Биз Ош областы Өзгөн району Куршап айылындабыз. Куршап айылында мына ушул центрге жакын жерден сатылуучу үй чыгып атат туугандар. Ошол үй боюнча көрсөтүп маалымат беребиз. Куршап айылындагы Роза паркты жакшы билесиздер. Бул жерде Жалпакташ көчө деп коет. Айти Камчыбеков менен кесишкен жерде Жалпакташ көчөгө чыгасыздар туугандар. Бул жерде өзүңүздөр жакшы билгендей, өкмөт, больница, Лелинбеш, гимназия, андан кийин бул жерде Бектемиров мектеби жакын. Бардына жакын Роза парк центрде турабыз. Ушул ортолуктан Жалпакташ көчө менен туп түз чыкканда 1-2, 3 көчө менен оң тарапка кайрылганда сатылуучу үй туугандар. Ошол үй боюнча жеринен катар маалымат беребиз. Видеону агына чейин чогулуп туруңуздар. Жолу мына ушундай асфальт, бурулганда дагы асфальт болгон. Ошол асфальт боюнча үй боюнча бир четинен көрсөтүп маалымат беребиз. Андыктан Куршап айылынан үй издеп жүргөн бир туугандарга ушул видеону бөлүшүп дагы койсоңуздар болот туугандар. Андыктан бир-бирден колдоо иретинде дагы лайктан басып коюңуздар туугандар. Видеодан да көрдүңүздөр, бир 300 метрге жетпестен жүргөндөн кийин эле Жалпакташ көчөдөн оң тарапка бурулганда мына ушул көчөгө келесиздер. Бул көчөнүн дагы мына асфальт кылып жаңы эле бүткөн. Мына ушул көчө менен бир 200 метр жүрсөңүздөр ошол үйдүн дарегине жетесиздер туугандар. Бул көчөнү Сапаралы Жаныбеков көчөсү, Гагарин көчөдө деп айтып коюшат. Өзүңүздөр да жакшы билесиздер. Азыр ошол жерден үйдү дагы көрсөтөбүз туугандар. Жанагы ошол көчө менен келгенден кийин эле мына ушул сол тарапта асфальт жолдун боюнда Сапаралы Жаныбеков 12-үйгө келесиздер. Мына ушул үй сатууга коюлуп жатат. Азыр үй боюнча катар маалымат беребиз. Биринчи жайгашкан жерин дагы айталы туугандар. Бул жактан Глобустун артынан келгенде Сейитбектин артынан да көчө бар. Ошол көчө менен жогору чыгып келгениңиздерде мына ушул көчө келишет туугандар. Ошол жак менен келсеңиздер дагы базарга жакын, жөө түзсөңүздөр эле жакын эле. Глобустун ошол тарапта эле болуп калат. Жолу дагы жакын. Анан ортолукта мына ушул жерде дагы тупик көчө бар. Ошол көчө менен түшүп барып кирсеңиздер, баягы эски центральный Береке мечиттин алдынан чыгасыздар. Мындай айтканда Айша Нур чайкананын алдынан көчөдөн ошол тараптан чыгып каласыздар. Негизинен бардык жака жайгашкан жери ыңгайлуу. Бул жагы базарга, мектепке, бала бакчага негизи эле бардык жагынан жакын. Бул жагынан 200 метр, бул жака 300 метр жүрсөңүздөр 500 метр жолу көп болсо. Бул тарабы дагы бир 150 метр жүрүп туруп, кайра Глобуска бир 200-300 метр жүрсөңүздөр Глобуска жетесиздер. Буюрса мына ушул үй боюнча бир катар маалымат беребиз. Үйдүн ичине кирип акырынан көрсөтө берели туугандар. Жалпы ошол 16 сотук жердин аянты кеңири. Буюрса ичкериге кирип бир сыйра көрсөтөбүз. Негизинен үйдү көрүңүздөр туугандар. Бул тарабы сосед менен такталган. Бул тарабы дагы такталып, границасы так. Бул жагы ошол узунунан тытпакты жакшы билесиздер. Ошол тытпакка чейин барат экен. Анан үй 3 бөлмө, время эми прикошкасы менен 4 бөлмөлүү болуп калат экен. Ошол убактылуу мындай жашаганга үй болот дейт. Жашаса болот экен. Анан бул тарабы негизи огород тарабы, үйдүн алдылары кеңири. Жана айткандай, кызыл китеп документи бардыгы жайында. Ошол жалпы 16 сотук 2 чек туугандар. Узунунан бул жагы ошол тытпакка барып такылат экен. Ал жактагы көрсөтөбүз. Анан бул жакта эми албетте эски үйлөр бар экен, жыгачтарындай жаратса болот. Анан бул тараптан акырындан көрсөтүп маалымат бере беребиз. Жердин жайгашкан жери дагы өтө сонун жерде. Бүт тарабы асфальт, киргенден баштап үйдүн алдына чейин асфальт болгон туугандар. Анан огород тарабынан дагы көрсөтөйүн. Бул жагы мына ушундай, анан ортолукта ушундай дуптар, жаңгактар, мындай жаңгак, ошол жерде дагы дуптар бар экен. Бул жагы ошол жака тытпакка барып такылат. Ал жагын да көрсөтөбүз акырындан. Мына ушул жерден граница бүт такталып мындайынан келет. Азыр ал жака өтүп дагы көрсөтөлү туугандар. Кыскасы айтканда, границасы, документи бардыгы так. Алар боюнча маселе жок экен. Алган адамга сразу өткөрүп беребиз дейт туугандар. Үйдүн арт тарабы мына ушул ортолуктагы тытпакты жакшы билесиздер. Тытпак азыр чекке берилип, бул жагычы фундаменттер коюлуп, границалар тосулуп, үйлөр салынып атат. Анан ортолукта мындай көчө боло турган болсо, көчө болот экен. Анан бул жагы ошол көчө аркынкы көчөгө уланат экен туугандар. Жанагы ошол соседтин аркасы турат го.
ошол менен узундан бул жака карап келет. Ошол жалпы аянты 16 сотық. Бул тарабынан дагы границасы так ушундайдан тосулган. Эгер жол болот болсо бул жактан дагы дарбаза кылып кирип чыкканга дагы ыңгайлуу болот туугандар. Экранга WhatsApp связь номерин калтырабыз. Азыр эми үй тарапка өтүп дагы маалыматын беребиз. Ошол жана айткандай үйдө негизи жашаганга шарты бар. Азырда ошол квартиранттар жашап аткан убак экен. Негизи көрүп атасыздар. Бир жака чыгып кетишкен экен, эшигин култапчы. Так негизи жашаганга бардык эле шарты бар дейт ичиндечи. Көрөсүздөр, негизинен таза суу ошол жолго келген, таза суу дагы бар. Негизи бардык жака ыңгайлуу, жолдорун да айтты. Документтери бардыгы жайында деди. Эч кандай маселе жок экен, алган адамга сразу өткөрүп беребиз дейт. Келип 16 сотық туугандар, албетте 2 чек, даже 6 соттан бергенде 3 чек болуп кетет. 3 чекке жакында. Жери дагы кеңири. Наркы тытпак жактан дагы жол түшүп калмаса, аркы бетинен дагы дарбаза кылып, мал жандыкка, сарайга бардыгына ыңгайлуу да. Өзүңүздөр дагы келип жеринен көрүп сүйлөшүп баалашып аласыздар. Ал эми Куршап айылынан үй издеп жүргөн бир туугандарга, агай инилерге ушул видеону бөлүшүп койсоңуздар, балким мына ушундай жери кенен үйдү алып калышка Алла таала насип кылар. Андыктан каналга каталып лайктан басып коюңуздар туугандар. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.